Эже канча жаштасыз? 73'teyim. 73-төсүз, Так, мына абдан жакшы мага бүгүн жакшы бир маалымат берди да эже. Ошон үчүн мен чыгарып коеюн дедим да. Так, сиз мени кайдан уктуңуз? Анан биз айткандардын эмнесин жасадыңыз дагы, кандай өзгөрүүлөр болду? Ошону айтып бериңиз. Мен ошо YouTube'dan gördüm dagы, YouTube'da көрсөтүп аткандарыңды көрүп эле. Ошо 7-9 точка деп көрсөткөнсүң, ошо 9 точканы жасадым. Анан жана лимфа массаж деп аларды жасадым. Ошондон азыраак результат алдым. Так, сиз айтыңыз, эмне болуп ооручу эле? Менин ичегилерим ооручу, өтүм ооручу, уйку өзүм ооручу, анан бутум ооручу. Ошондон жасагандан кийин бир результат алдым да. Эми 100% болбосо дагы бир 60-70% алдыңыз. Мойнунда проблема бар беле? Мойнумда бирдеки эле турчу кандай боло берет да, тамак ичкенде эле ушу жериме бир мындай тоголок бир нерсе эле келип калчу да. Анан ошо жанагы мындай лимфа массажды тынбай эле жасай бердим да. Канча убакыт болду жасаганыңызга? Бир айдай болуп калды. Анан ошо бир айга чейин эле басылбады. Анан бир күн эле басылып калыптыр да. Кандай болуп басылганын, значит, ушул массаждан жакшы болгон экен деп ойлоп. Ошо мойнуңуздагы турган комок жок болуп калды. Жок болуп эле жакшы болду. Ичиңиздин ооруганы канча жашыңыздан бери ооручу эле? Жашыман эле болду. Жашыңыздан бери. Так, ичиңиз катпайт, бирок ичиңизге жел толобу же ичиңиз жүрүп кетеби? Бирерде жел деле толбойт, жанышкак болот го, русча айтканда. Жыйылып калат. Жыйылып калат. Анан бирерде 1-2 күн эле, анан болбосо убактылуу эле барам. Анан ичим жүрө берет да. Ичиңиз жүрө берет. Сиз азыр ошо курсакка массажды дагы 1 айдан бери жасап атасыз, Мен аны көптөн бери эле жасайм. Аны көптөн бери жасайсыз. Так, азаматсыз. Демек, эмнени сездиңиз? Анан ошондон ошо эме циститим жакшы болду. Циститим жакшы болду. Анан эме иштим. Пирекс ичип атам. Кантип ичип атасыз? Кайсы мезгилде? Пирексти мен түшүнбөй ичип калыптырмын да. Бир эле маал ичем да. Бир эле маал ичпей, аны мен 3 маал ичсем, мага жакшы эле результат болмок. Сиз канча убакыттан бери ичип атасыз бир маал? Бир маал ошондо айтканым бар. Дагы YouTube'дан 3 ай болду, 4 ай болду. Ичкениме 1 ай иштим дагы, 1 ай эс алдым. Анан кайта баштадым. Эми ушул убакта дагы ичип атам да. Демек, ушул жерден дагы элге түшүнүктүү болуш үчүн айтып кетейин. Перекс водород, мына мен ичсе болот, анан пневмовакин тамырдан да саят деп айтып кеттим. Бирок официалдуу медицинанын дары менен дарылаган менин коллегаларым төбө чачтары тик турат да. Эми аларга мен эчтеке деп айта албайм, потому что окубаган адам менен мен талаша албайм. Окусун, анан ал мага макул болмок да. Пневмовакин абдан кыйналып калган организмди тамырдан коюп жакшы кылган да. Андан дагы перекс водородко кошуп, перекс водороддон бир аз жакшы болбой аткан болсо, соданы 4% же 8% соданы да куюп, пневмовакин пациенттерди абдан жакшы кылган. Албетте, муну окуш керек дагы врачтар, анан түшүнүш керек. Эми жөнөкөй сөз менен элге айтып кетерим, мына эжекемди угуп алсын. 3 ай күздө, сентябрь, октябрь, ноябрь, жазда март, апрель, май, 3 айдан жазда күздө 3 маал тамактын астынан ач карынга 200 мл жылуу, ооз күйүп күйбөгөн, кайнатылган эмес, жылуу, чала кайнатылган сууга чоңдон 10 тамчыдан тамчылатып ичип баштайт. Эми эгерде сиз мурун ичкен болсоңуз, сразу эле 10 тамчыдан баштап кете бересиз. Кээбиркилер 10 тамчыны ичсем көңүлүм айланды дейт. Андай пневмовакин айтат. Анда сен 1 тамчыдан көбөйтүп, организмди көндүрүп ал 10 тамчыга чейин. Анан такай 10 тамчыдан ичип жүрөсүң деп айтылат. Эми кыргыздын организми бу ташты дагы эритип берет. Чындыгында бардыгын жейт бардык. Ошон үчүн мен кыргыз элине, мекендештерге 2 тамчы башта, анан кийин 4 кыл, анан 6 кыл, 10го жеткирип ал деп айтам. Кээбиркилер сразу эле 10дон баштайт. Демек, сиз корксоңуз 2 тамчыдан, 6 тамчыдан, 5 тамчыдан ушинтип туруп, анан көбөйтүп 10 тамчыга жеткирип алышыңыз керек. Эми жаш балдарды 16 жашка чейин 5 тамчыны кыла бергиле. 16дан кийин анан калгандарын дагы мен YouTube'да бергем, кайсы жашка канча тамчы. Ошону кичинертип бере берсе болот. Демек, перекс водороддун кызматы эже
перекс водороддун маңызы, кызматы ал канга сиңгенде канды щелочка айландырат. Канды бизде жашаган, мен дайым айтып келип аткан 5 микробду жашабай турган чөйрө кылып берет. Муну щелочь чөйрөсү, щелочная среда дейт. Мен кыргызча негиз чөйрө деп которуп койдум. Демек, микробдор жашабай турган чөйрөгө айландырат экенбиз да. Биз эмне үчүн жардам берип атат экенбиз? Биз каныбыздын ичин чөйрөнү сонун кылып коет экенбиз дагы, бизде микроб жашабай калган үчүн биз айыга баштайт экенбиз. Түшүндүңүзбү эчке? Демек, эгерде сиз күзүндө ичсеңиз, кышында абдан сонун жүрөсүз. Мага ушундай пациенттер жазайт, адамдар жазышат, эже менин балам кышында оорубай чыкты. Мурун жөтөлө берет эле, чүчкүрө берет эле. Азыр ошо 3 ай перекс бергенден кийин менин балам иммунитети көтөрүлдү, ооруга каршы туруусу күчтүү болду деп жазышат. Демек, урматтуу мекендештер, эч нерседен коркпостон, вирус сизге киреби, микроб киреби, грибок киреби, башкасы киреби, сиз 3 маал жазында күзүндө иче бериңиз, сизге абдан жакшы жардам берет. Бул эми бир эле перекс экен. Бирок мен эмне үчүн ушул эжекен азыр мына элге айтып коюңуз дедим. Лимфа массажды жасамайынча муну жасаш керек. Курсакка массажды жасаш керек. Тамакты жөндөш керек. Андан тышкары ич менен дем алганды, колду көтөргөндө, тамак ичеринин астында өт менен уйку бези түккөндө, ушунун баарын сөзсүз түрдө аткарыш керек, перексти кошуш керек, тамакты жөндөш керек, сууну таза ичкенге аракет кылыш керек. Мына ошондо гана адам бардык оорудан айыгат экенин мына эжеке бизге жок дегенде 1-2 эле жасады да, көрдүңүзбү? Курсакты жасап койду, бул цистит жакшы болуп калды. Моюнду жасап койду, тамак жакшы болуп калды. Мен айтып атам, демек толук жасаш керек. Баарын жасаш керек. Мен үйгө 10 нерсе бердимби? 10дун баарын жасаш керек. Жасай албадыңызбы? Кандарыңыз щелочка айлана албайтабы? Анда келиңиз, биз жардам беребиз деп айтат элем. Урматтуу мекендештер, өзүңөрдү сүйгүлө, дайыма мен айткан ыкмаларды аткарып туруңуздар.